Себеп бизде сатып алуу, ушул товарларды сатып алуу коррупциянын колунда, семьянын колунда, мафиянын колунда. Ошонун анча-мынча нерсени Александр Васильевич дагы жеп атат. Биринчи орун басары дагы жеп атат. Жебейм деп айттым ушул жерде. Биз калп эле могул жерде эл үчүн, мамлекет үчүн күйгөн болгонубуз менен ар биринин өзүнүн бизнеси бар. Ошол бизнес менен бөлүшөт. Ошол бизнестин долясын семьяга алып барып берет. Ачык айтпайлы ушул нерселерден. Александр Васильевич кези келет. Жана Мисир Ашыкович айткандай кези келет, ошондо айтабыз. Азыр айткан менен бет кырмоочулук кылбаңыз сиз дагы. Айыл чарба кооперативтеринде сельхозпродукцияларды алып келип атканда, күйүүчү майларды алып келип атканда, японский гранттар бөлүштүрүп атканда биз билебиз. Кимдер эмне иш менен алек болуп аткандыгын билебиз. Мына аягында айтып коеюн. Эми күдүрөнбөй уктурбайсызбы? Эви келет, кези келет. Ошондо анан кийин жооп бересиңер. Бүт баарыңар жооп бересиңер ошондо. Тоскоол кылмай жок. Ошол мезгилде кечээ айыл чарбасыны бузбагыла, ыдыратпагыла, таркатпагыла деп какшаганыбызга карабастан бүт баарын талкалап отуруп алып, могу жерде шымын булгап алгандай болуп отурасыңар. Кайра бириктирип бергиле деп. Мунун да кези келет деп айтканбыз 5 жыл башта. Кези келди, айтылды. Мойнуңарга алып атасыңар. Муну мафияны, бул сельскохозяйственный мафия. Мана Бөрбай Журайч комитетинин төрагасы катарында билесиз. Ошто пактан алганга кайсы фирмага гана уруксат бар, билесиз аны. Туурабы? Ал фирма кимдин фирмасы экенин да билесиз. Пакта тазалоочу завод кимди сатып алганынан бери билесиз. Арабанга келип туруп ушул пактан алабыз деп туруп алган болсо, жок, мындан башкасын албайсыңар деп туруп алганыңардан бери билебиз. Ошолордун жибин баарын чугап келе турган болсо, келип Айыл чарба министрлигине такалат, Айыл чарба министрлигинен Ак үйдүн 7-кабатына барып такалат. Эл билбейт дейсиңер мунун баарын. Мен тартипке чакыра албайсыз. Сөз бүткөндө айтсам тоскоолбаңыз. Абдан Эркебаевич, мен 2 мүнөтүм калып атат, аягында айтайын. Азыр менден кийин чыгып, жок нерсени айтып эмне кылабыз? Бири-бириңерге мындай корректный болбойсуңарбы? Маданияттуу болбойсуңарбы? Деген призывтерди айтасыңар азыр. Мен түшүнүп турам. Бирок акыр бирөө айтыш керек да ушундай нерсе болуп аткандыгын. Көрүп аткан нерсени көрбөдүм деп, угуп аткан нерсени укпадым деп эле баарыбыз мамыр-жумур болуп отура берсек, анда мыйзам чыгаруу жыйын эмне кереги бар? Анда мондай мыйзамдарды кабыл алыштыбыздын эмне кереги бар? Анда биз токтом кабыл алалы, токтом аткарылсын дешибиздин эмне кереги бар? Башынан сылайлы дагы чай чамегин ичип алып жүрө берели анда. Мен Абдулан Эркебаевич менден кийин чыгып, сиз дагы мага замечание бересиз, такталбаган фактылар болсо айтпакчы керек, андай мындай дегендер. Такталбайт. 1,5 жыл калды. 1,5 жылга чейин эч нерсе такталбайт. Кудай аман койсо, алты саныбыз аман болсо, ушул нерселердин баарын тактала турган күнү келет. Мына ошондо көрөбүз ким кимдин көзүн кантип карайт.